Факт аргада жок акмакты да акылдуу кылат. Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн. Владимир Ильич Ленин көз жумгандан кийин Сталин күчүнө келип, партиянын борбордук комитетинин жеке куралына айланта баштаган кез эле. Өзүнө каршыларды акырындан саясаттан четтетип, кээ бирлерин жогото баштаган. Теориялык жактан сабаты тайыз, бирок жергиликтүү партия уюмдарын башкарган активге таянып, акыры Сталин өз линиясын таңуулап жеңип чыккан. Жеке менчик кулактар ал эмес оокаттарына бышык орто дыйкандар жоготулуп, же башка жерлерге сүргүнгө айдалып, каалаганына каалабаганына карабастан колхоздоштуруу башталган. Терең ойлонулмаган бул экспромттун түбү жакшы болгон жок. Ал улуттук трагедияга айланып, куну кымбатка турду. Анын кесепети Кыргызстанга да тийди. 1932 жылы Кыргызстанда дан азыктарын ысырапчылыкка жана уурдап жок кылууга жол берилгендиги жөнүндө атайын токтом кабыл алды. Ошол эле жылы БК Кыргызстан партия уюмунун маселесин карап, бир катар жетекчилерди, алардын ичинен Абдрахмановду кызматтан алып, партиялык ишин борбордук көзөмөл комиссиясына тапшырды. Борбордук көзөмөл комиссиянын токтомунда Кыргызстан партия уюму ошол кездин ыкмасы менен аеосуз кысымга алынып, мамлекетке каршы багыт, таптык көз караштан таюу өңдүү шылтоолор менен айыпка жыгылган. Кийинки бир добуштан колдойбуз кокуй көрүнүш ошол кезде топтола баштагандыктан, борбордук көзөмөл комиссия чечими Кыргызстан обком бюросунда толук колдоо тапкан. Ага кошумча, Абдрахманов партия саясатына, колхоз түзүлүшүнүн жеңишине ишенбейт, улутчулдуктун контрреволюциячыл жол жоболорун колдойт деген айыбы тагылган. Жогоруда айтылгандай, Сталиндин авантюристтик агрардык саясаты 1932-33 жылдары бүт өлкөнү катуу ачарчылыкка каптатты. Украинадан Казакстан менен Сибирге чейин кең аймактагы калк айрыкча азап тартты. Миллиондогон калк боо түшүп кырылып жатты. Миллиондогон эл бир сындырым нан издеп түштүккө акты. Негизинен Казакстандан 100 000, Сибирден 30 000ден ашуун адам Кыргызстанга жер которду. Ал учурда Кыргызстан өзү деле жыргап турган эмес. Кийин окумуштуулар аныктап чыккандай, дан даярдоо планы Кыргызстанга асмандан алынып, ойдон чыгарып таңууланган. Иштин реалдуу абалы, ал жактан анча планды толтура алаарлык жыйым-терим болбостугу эске алынган эмес. Анысыз келгенсип план аткарабыз деген курулай аракет менен көптөгөн райондордо жогору жака жагынам деген атка минерлер тарабынан түшүндү зордуктап тартып алуу күчөгөн. Колхозчулардын колунда эптеп-септептен аш катык калган. Аялдарды ачаарчылык жышааны аралап, адамдар шишип көбө баштаган. Кызылча айдоо, була өндүрүү багытындагы чарбалар алган продукциясынын ордуна дан эгиндерин талап кылган. Бирок ал жетишсиз болчу. Республика жетекчилери аткарууга мүмкүн болбогон жерлердин планын аздыр көптүр азайтууга аргасыз болгон. Ачарчылыктан кырылып калбасын деп анча-мынча соода кылууга, үрөөн фондусун пайдаланууга уруксат берген. Бул кийин ысырап кылуучулук катары бааланган. Жусуп Абдрахманов ушул маселеге байланыштуу жазган түшүнүк катында дан даярдоо боюнча Кыргызстанга таңууланган план милдеттенмени аткарууга эч мүмкүн эместигин жазган. Айрым райондорго дан азыктарын сатууга уруксат бергенин моюндай келип, ал 1932 жылдын жазында казактар Кыргызстанга көтөрүп көчө баштады. Ачарчылыктын айынан алардын арасында өлүм житим көп болду. Бул көптөгөн жетекчилерди, анын ичинде мени бир топ чоочутуп салды деп жазган. План аткаруу кыйынчылыгын Шахрай Исакеев үчөөбүз талкуулай келип, мен план аткарбады деп кызматтан алса алсын, республиканы Казакстандын абалына жеткирбейли дедим. Алар макул болду. Жусуп Абдрахманов кабылган балакеттин башкы себепчиси ушул эле. Бүт мамлекет масштабынан караганда дан даярдоо боюнча Кыргызстан үлүшү анчалык деле эмес. Дыйкандардан тартылып алынган түшүм балким башка региондорго анча-мынча эш болмок, бирок анда Кыргызстанды ачарчылык каптап, жүздөгөн миң адам кырылып калмак. Тарыхчы Үсенбаевдин эсеби боюнча 1916 жылдагы Кызыл кыргындан түндүк кыргыздарынын эле 41,4% жок болуп,
Ошол кезде 1,5 миллионго жетпеген калк бул экинчи кандуу эпкинге туруштук бермек эмес. Үркүндө жарымынан ажыраган эл ачарчылыктан тукум курут болбосо да үркөрдөй болуп, өз өлкөсүндөгү азчылык байыркы элдин бир уч калдыгы болуп калмак. Арине партия саясаты менен колхоз түшүнүгүнө ишенбейт сыяктуу Жусуп Абдрахманов тагылган партиялык айыптарга акыйкат үлүшү жок эмес, бар. Жазган күндөлүгүнө караганда ал албетте бүт колкодогу, анын ичинде Кыргызстандагы социалдык экономикалык түп көтөрө кайра куруу зарылчылыгын жактайт. Ошол эле учурда партия жетекчилигинин экономика саясатындагы волонтеристик төкмөлүгүнө ишенбей тургандыгын, айрым учурда макул эместигин жашырбайт. Иштин көзүн тааныган киши катары ал кайсы гана жаңы түзүлүш, жаңы демилге болбосун, эл кызыкчылыгын көздөгөндө гана элдин колдооруна ээ болоорун жакшы түшүнгөн. Андыктан ал дыйкандар менен жумушчу табынын, өлкөнүн түркүн калктарынын акылга сыйып, сезимге жогорулук табигый союзу тууралуу ал көп кеп кылган. Ал келечек муундардын эсебинен азыркы жакшы турмушту куруу мүмкүн эместиги сыяктуу эле бүгүн жашап жаткандардын кунуна жаркыраган келечек курулбай тургандыгын жакшы түшүнгөн. Наножок колхозчу менен Днепро ГЭС, Жакыр казак менен Магнитогорск өңдүү акылга сыйбас сөз айкалыштары аны ыңгайсыз абалга калтырган. Ошол сыяктууларга ой калчай келип, ал келечек жыргалчылыгы үчүн биздин муундан, биздин замандаштардан эң көп курмандыктарды талап кылабыз. Большевиктердин колунан келген нерсе дыйкандардын колунан келбейт. Биздин жол башчылар акыйкаттын ушул алипесин билишсе болмок. Дыйкандар өзүбүздүн арка моюнду өзүбүз астыбызга калтыра турган акыбалга жеткирбесе болду деп жазган. Ошондой болду. Жаркыраган келечек үчүн эл өмүр бою курмандыкка чалына бергенден тажады. Кеч болсо да, кыйыр болсо да, ал бийликтин аркасын алдына калтырды. Тагдырдын тамашасын кара, ал дыйкандарды акыр аягына чейин талап тунуп, ажалга эртелеп айдабагандыгы үчүн Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн арка моюнун астына калтырышты. Сен ооруба, мен ооруйун ата журт деген ушундай болсо керек.